Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Келгиле балдар, сабагыбызды баштаар алдында жагымдуу маанай түзүп алалы. Кана эмесе балдар, бардыгыбыз көздөрүбүздү жумабыз. Алаканыбыз менен башыбыздан сылап, мен акылдуумун, мен сулуумун, мен ыймандуумун, мен ата-энемдин, мугалимдин айтканын угам деп өзүбүздү мактайбыз. Азаматсыңар, чын эле силер жоопкерчиликтүү, боорукер балдарсыңар. Дал ушундай көтөрүңкү маанай менен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ээн жерлер. Сабагыбыздын максаты кооптуу жерлерде өзүн алып жүрүү эрежелерин билүү. Ар кандай кооптуу кырдаалдан өзүн сактоону үйрөнүшөт. Ой жүгүртүү, эске тутуму өнүгөт. Сен көчөгө чыгаар алдында бардыгын текшер. Газды, сууну өчүргөнүңдү текшер. Форточканы жап. Терезени жап. Электр каражаттарын өчүр. Жана гүлгө суу куйганды унутпа. Бул апабыз үчүн. Эшикти ачкыч менен бекем жап. Лифтке түшөрдө, лифтте бейтааныш адам болсо, лифтке түшпө. Эгерде лифтке түшөрдө бейтааныш адам лифтке түшө турган болсо, аны менен түшпөй, тепкич менен түшүп кет. Караңгыга калба. Сен көчөдө жүргөндө шектүү бейтааныш адамдар болсо, көп адамдар жүргөн жакка бет ал. Эгерде алар сага коркунуч туудурса, ата-энеңе чалып, кабарла. Кылмышкерлерге көбүнчө ээн, эл аз жүргөн жерлерде, тар, караңгы көчөлөрдө, эч ким жашабаган үйлөрдө, подвалдарда, бүтпөй калган курулуштарда жолугуп калышың мүмкүн. Алар мындай жерлерди атайын тандашат. Ал жерде сенин кыйкырганыңды эч ким укпайт, жардамга да келбейт. Эл аз жүргөн жерлерден алыс бол. Ээн калган жерлерде сени түрдүү кооптуу нерселер күтүп турушу мүмкүн. Кылмышкерлер кылмыштарын көбүнчө түнү караңгыда жасашат. Анткени эч кимге көрүнбөй качып кете алат. Мектептен келе жатканыңда эч жака бурулба. Жолду кыскартам деп ээн жолдор менен жүрбө. Эч ким жүрбөгөн ээн калган жерлерде ойнобо. Жалгыз жүрбөгөнгө аракет кыл. Түнгө калба, чоочун кишилер сени кармап алышы мүмкүн. Эмесе балдар, үйгө тапшырма, түшүнүп окуп, эсиңерде калган көрүнүштү дептериңерге сүрөт тартасыңар. Саламатта калгыла, кийинки сабакта көрүшкөнчө. Эгерде силер балдар мен айткандарды түшүнгөн болсоңор, анда силер азаматсыңар.